Азыркы күндө өтө көптөгөн түрдөгү биодобавкалар чыккан. Бирок алардын ден соолукка пайдасы бар экендиги медицинада далилденген эмес. Көптөгөн компаниялар өздөрүнүн товарларын элдерге жеткирип, ал аркылуу элге эмес, өздөрүнө пайда келтирген аракет кылып келишет. Чындыгында алардын пайдасы капчыкка гана, бирок сизге пайдасы тийиши мүмкүн плацебо аркылуу. Плацебо деген бул денебизге зыяны жок нерсе аркылуу таасир этүү, же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда эч кандай пайдасы жок дарыны берип, өзүңүздү өзүңүз алдап, же болбосо сизди башка бирөө алдап, сиз билбесеңиз дагы айыгып кетүүгө жардам берүү. Чындыгында биодобавка ошол плацебо катары эле саналат. Пайдасы тийиши деле мүмкүн. Жарым жылдан ашык ошол колдонуп жүргөн нерсеңизди үзгүлтүксүз колдонсоңуз. Бирок бул дагы далили жок. Ошондуктан организмди тазалоонун табигый жолуна кайтсак, айтышты эстен чыгарып, мына ошол эле биодобавкалар саткан адамдар очищение деп айтышат, көбүнчө тазалоо, организмди тазалаш керек деп, өздөрүнүн дарылары аркылуу. Алардын дарылары бизди жакшы тазалап бере албайт. Андан көрө табигый жолго өтсөк, жакшыраак тазаланабыз. Ушул жерде жаныбарлар тууралуу эки сөз айтып кетсем, эгер алар ооруп калса эмне кылышын билесизби? Алар ооруп калса эчтеке жебей жүрө беришет айыкканга чейин. Демек, түшүнгөнүңүздөй, биз убактылуу ачка болуп туруу аркылуу ден соолугубузду бекемдесек болот. Аны кантип кылыш керек? Мунун ар кандай түрлөрү бар азыркы учурда. Эгер сиз өзүңүздүн чыдамдуулугуңузду текшергиңиз келсе, жана албетте ден соолугуңузду бекемдегиңиз келсе, ачка болууну жасап көрүңүз. Күндүн 24 сааттын 15 сааттан, эң кеминде 14 сааттан ашык убактысында ачка жүрөсүз дагы. Калган убакытта 8 саат болобу, 6 саат болобу, тамактануу убактысы катары эсептеп аласыз. Калган убакытта ачка болосуз. Ачкалык убактысын кечки убакытка калтырган жакшы, анткени биз көбүнчө калорияны күндүзү коротобуз. Күндүзү ошол азыкка муктаж болобуз. Ал эми кечинде болсо, албетте эс алып, чыдап коюу мүмкүнчүлүгү бизде жогору болот. Андан сырткары холестерин дагы көбүнчө кечинде пайда болору далилденген. Ошондуктан эгерде биз көбүрөөк күндүзү жеп, кеч ачка болсок, бул биз үчүн абдан пайдалуу. Мисалы, 18 саат ачка жүрөм десеңиз, ал үчүн эртең мененки саат 9-да биринчи жолу тамактанып, акыркы тамактанууну саат 3-кө калтырасыз. Ошол 3-кө чейинки аралыкка, ошол 9 менен 3-түн арасында тамактанасыз дагы. 3-төн баштап эртең мененки 9-га чейин эчтеке жебейсиз. Суюктук ичүүгө болот, бирок ширин суюктуктарга болбойт. Мисалы, газдалган суусундуктар. Чай ичсеңиз болот, же суу ичсеңиз болот. Кофе дагы ичүүгө болбойт, анткени анын курамында дагы глюкоза бар. Эгер аны иче турган болсоңуз, сиздин ачка болууңуздан пайда болбой калат. Ошондой эле бал дагы болбойт. Чай, суу болду. Ушул эки нерсе гана сиз үчүн уруксат берилген. Өтө эле ачка болуп, же болбосо үйрөнүүдө башында кыйнала турган болсоңуз, 1 же 2 даана көк алма жеп алсаңыз болот. Ошол аркылуу сиз организмиңизди тазалайсыз биринчиден. Андан сырткары арыктайсыз. Семиз болуу менен арык болуунун кайсы бирин тандайсың дегенде, албетте арык болууну тандаш керек, анткени семиздик учурунда, же болбосо салмагыңыз ашыкча болгон учурда
зат алмашуу начарлап, ар кандай оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз жогорулайт. Мисалы, кант диабетинин 2-тиби менен. Бул сиз үчүн өтө зыяндуу болгон, керексиз болгон оору. Ошондуктан азгыңыз келсе, жана дагы ден соолукта болгуңуз келсе, ачка болууну тандаңыз жана ага аракет кылыңыз. Эгерде зыяны тууралуу айта турган болсом, көп убакыт ачка жүргөндө өттө жана бөйрөктө таш пайда болуп калышы мүмкүн. Мунун алдын алып коюу үчүн ошол ачка жүргөн убакта лимонду арчып туруп, анын согун чыгарасыз дагы. Имбирди кошуп туруп, имбирдин укаланганын ичип койсоңуз жетиштүү. Бул аркылуу ошол таш пайда болуунун алдын аласыз жана ден соолугуңузду дагы бекемдейсиз.